Урматтуу Москва шаарындагы айымдар, мына өзүңүздөр көрүп турган, мына ушул жерде турган кийимдердин баардыгы болгону 600 рубльдан. Москва шаарындагы мырзалар, сиздер үчүн мына ушул жерде турган толстовкалардын баардыгы болгону 600 рубльдан. Мына моундай болгон сонун көйнөктөр, жана ошондой эле мына моундай болгон көйнөктөр, булардын да расцветка размерлери баардыгы бар. Жана ошондой эле мына моундай болгон костюм көйнөктөр, булардын дагы ар кандай расцветкалары бар. Агы, карасы, жашылы, ар кандай түрү. Андыктан чамдаңыздар болгону 600 рубльдан. Курткалардын баардыгы болгону 600 рубльдан. Андыктан чамдаңыздар 30 январь күнү уже жабылат. Андыктан баарыңыздарды күтөбүз. Саламатсыздарбы, Алсу медиа каналынын катталуучулары. Бүгүн биз өзүңүздөр билгендей Преображенская площадь метродо жайгашкан. Преображенская площадьтын биринчи выходунан чыкканда торговая галереянын минус биринчи этажында жайгашкан Жеңиш Күлөжекем дүкөнүнө келип калдык. Бул жерде укмуш акция деген укмуш болуп атыптыр. Сиздерге чынын айтсам себеби мындай баа эч жерде жок эжеке. Болгондо эмес. Ооба, болгондо эмес. Даже фикс прайста жок, даже смешные цены да жок мындай баа. Жана мындай качество эч жерде жок десем болот. Себеби качестволору огонь. Куртка, шим, кофта баары 600 рубльдан дейт мекендештер. Андыктан азыр Жеңиш Күлөжекем өзү ушул дүкөндүн негиздөөчүсү өзү баарын көрсөтүп берет. Жана 30 январь күнү бул дүкөн жабылып атат. Андыктан шашылыңыздар, келиңиздер, 600 рубльдан кийимдерди алып калыңыздар. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Ошол Алсу сага жогоруда айткандай эле. Ассалам алейкум, урматтуу мекендештер. Биз Алсу медиа каналынын көрүүчүлөрү десем туура эле болуш керек, Ошол биз буга чейин иштеп жүргөнбүз. Бул жак магазинде постоянно эле азыр деле иштей беребиз. Бирок болгону эмнеге 600дөн десеңиздер, көпчүлүк билет, бирок жагы каналдын жаңы көрүүчүлөрүнө да толуктоо иретинде айта кетели. Кийим магазинибизди жаап, кийим магазиндин ордуна шешеп, төшөк, Кыргызстандан келген жер төшөк, ушуларды коюп саталы деп алдыдагы пландарыбыз ошол. Анан башка жака да көчүп кетели деген план бар болчу, сага айтканмын го буга чейин. Анан үйдөгүлөр кеңешип айтты, ушул жерде эч ким жокто сен келгенсиң, ушул жерде сен баягы клиент чакырып, кыргыздар ушул жерде иштейт дегенди сен негиздегенсиң. Эми сен бу жерден кетип каерден дагы агарып көгөрмөгө элең, дарак бир жерде агарып көгөрөт деп ушул жерге калтырышты. Мен өзү проходимость бар жерге кетейин деген оюм бар болчу. Реклама, акция кылып атып, андан башкага менде проходимость жок, соода жакшы болбой атат деп кетейин деп атсам, жок, клиенттер келет экен. Мен баягы кичине эме баягындай көп көрбөй кетиптирмин да кыскасы. Бирок эжеке мындай чындыгында туура эле айтышат. Себеби уже сизге бул жака элдин баары көнүп калбадыбы? Көнүп калды. Жеңишкүл деген эле Преображенский площадь эске келип атпайбы? Анан кийин ошентип бул жерде калдык. Калганда дагы бирок башында айтканбыз, кийим магазин жаап атабыз деп, кийим магазин жабылат. Ошол үчүн болгон кийимди 600 рубльдан коюп койдук. Ал товарларымды алмаштырам башка товарга. Жаппаган чакта дагы кетем дегенде деле ошондой план бар болчу, башка жака барам дегенде делечи. Потому что ал жака айтып атпайбы, жогорудагы айткандай эле дагы деле ошо клиенттериң бияка келип көнүп калган, бияктан көчүп кетпе деп тур, ушул жерде эле калды. Ошон үчүн ушул жерде калдык кайра эле. Бирок кийим магазин жабылып атат, ошон үчүн 600 рубльдан. Хорошо эжеке. Анда жүрүңүз, сиз дүкөндө бир сыйра көрсөтүп өтүңүз, кийимдерди бар. Көрсөткөнчө жолдо кетип атам, онда көрсөтө кетейин. Эже сиңдилер, буларды билесиздер, башында 1800дөн, 2500дөн алгансыңар. Ушул кышкы курткалар болгону 600 рубльдан. Жууп кий бересиң. Буларды мен 3 жылдан бери сатам, алып жүргөн постоянный клиенттерим билет. 4төн, 5тен, 10го жакын кийикке деп алып кетип атышат. Эми баягы YouTube'дан кеңирирээк таралат экен. Instagram'да өзүм деле реклама кылып атам, бирок YouTube аркылуу таралган реклама батыраак баягы таралып, анан кийин батыраак мына товарларымды арбытып алат экенмин да. Ошон үчүн сени кайра кел деп чакырганым ушул. Мына бардыгын ушундай деп жазып койдум. Магазин жабылып атат. Бирок магазин жабылса Жеңишкүл ушул эле жерде калат. Кийим саткан магазин жабылып атат. Ошон үчүн бардыгы 600 рубльдан. Мына могул шым да 600 рубль, кроссовка да 600 рубль. Ичкери кирип көрсөтсөк болот дагы калган. Андан сырткары мекендештер, сиздер каналга катталып, лайк басып коюңуздар. Анан ушул видеону эң көп тараткан мекендеш экранын астына мен өзүмдүн да номеримди жазып коем. Ошол номерге WhatsAppка аягы 0305. Ушул видеону эң көп тараткан мекендеш мага скриншот кылып жибересиз. Подписканы басып, лайкты басасыз. Группа контакттарга полный бөлүшүп, скрин кылып жиберсеңиз, именно ушул Жеңишкүл эжекенин дүкөнүнөн сизге бир куртка жана бир шим менден сиздерге белек болот. Мен деле берейин анда ошото клиент немеге тараткан адамга. Менден да белек болсун, Мейли? Келип, Уктуңуздар? жаккан кийимин тандап алып кетсин. Анда мен бир адамды тандайын, сиз бирөөнү тандаңыз. Болду, 2 адамга берели. Анда мындай кылалы, ошол эң биринчи жөнөткөнгө кылалы же 5-жөнөткөндө кылалы?
5 кылар эле. 5. Эй. Бешинчи ушул жөнөтүп аткандардын арасынан 5-чи болуп жөнөткөн болсоңуз, сиз белектин ээси болосуз. Өзүңүз келип тандап алып кетесиз ушул жерден. Алсуудан деп келсин, а? Ооба. Алсуу медиадан деп келесиздер. Ушул алсуу мына кроссовканын бардыгы 600 рубльдан. Мунун размерлери бар 41ге чейин. 36 размерден 41 размерге чейин. Бардыгы 600 рубльдан. Сага. Мына караңыздарчы, ушунун баары 600 экен. Ошондой эле мына толстовка дагы 600 рубльдан, шым дагы 600 рубльдан окшоштуруп мынтип кийип алсаңыздар да болот. 1200 рубльга алып кийдик деп эч кимге айтпай деле койсоңор болот. 3,5 миңге алып десеңер да болот. Носкилер 100 рубльдан. Айтып кетсем, носки менен турса гана 100 рубль, калган кийимдин бардыгы 600 рубльдан. Мына караңыздар мекендештер, мына дүкөндө ушу бардык кийимдер, аз баарын бирден эжеке көрсөтөт. Аракет кылабыз, ооба. Ушул кийимдер мына 600 рубльдан. 42 размерден 48 размерге чейин бар булар. Көйнөктөр дагы бар. 25-не чейин товар келет. 40 товар 25 күнү келет. Келип алып кетсеңиздер болот. Мына толстовкаларда жөн эле ылбыраган толстовка эмес, булар монда ичинде начосу бар толстовкалар. Кийиздер, сырттары хыбы. Куртканын ордуна кийилсе болот. Аябай көп алып кетип атышат. Кыргызстанга кийитке да алып кетип атышат. Балдарыма подаркага да алып кетип атышат. Эң негизгиси ошо келип таратышып койсоңуздар болот. Бүт толстовкалардан бар. Пижамалар бар, шымдар бар, но шымдардын бардык расцветкаларынан, размерлеринен бар. Булар деле болгону 650 рубль. Мына жазгыга кыздар кийип алса болот. 1800 сомго 3 кийим алып аласыздар. 1800 сомго бир да кийим келбейт. Чындап алам десечи, бул качество жагынан 100% мен жооп берем. Болгону магазинибизди жаап атабыз. Буларды мен эч жакка өткөрө албайм, же болбосо үйгө апарып да кое албайм. Ошон үчүн аз да болсо кийинки ала турган товарыма жардам болсун деп ошондой эле бересилерим бар, карызым бар деп айтып жүрөм го, сага деле. Ошол карыздарыма бөлүп берип, ашканын ошол жерде товарларды алып келем. Ооба, ушул жерде айта кетели. Бул кийимдердин бардыгы мекендештер азыр өз басынан дагы кем берилип атат. Өз басынан дагы түшүрүлүп, скидка берилип атат. Мына ушу жеңиш плежа булардын баарын аябай көп алып алган үчүн сиздерге өзүнүн басынан дагы скидка кылып баарын сатып атат. Ооба. Могу эле кофталарды Кыргызстанда 1200дөн сатышат экен, 1800дөн сатышат экен. Кече эле Кыргызстандан келген бир эче 3-4төн алып кетти. Сенде 600дөн арзан экен деп. Мына көйнөктүн бардыгы 600дөн 54-60 размерге чейин кийсеңиздер болот. Мына кыздар караңыздар, мына көйнөктөрдүн түрүнөн. Андыктан келиңиздер. Көбүнчө ушул эмелер, мондой болгондо даже эмелер бар экен, эмне деп коет? Плащ. Ооба. Мурда сатылган кымбат кийимдер дагы азыр 600дөн сатылат. Только 600дөн. 600дөн кымбат баа жок бул Жеңишгүлдүн магазининде. Бүгүнкү күндөн баштап, мына Алсуунун видеосунан көргөндөн баштап 30-январга чейин 600дөн кымбат кийим жок. Ооба, бардыгы бирдей баада. Носки менен трусики эле 100. Ооба. Оливчикчи? Алар деле ошо 600 комплект. Комплект. Мына караңыздар, толтура. Мындай кофталар мекендештер, мына караңыздар. Булардын бардыгы качестволору реально огонь. Мен лично өзүм могу азыр менде жаңы камера, бул жаңы камера реально светтерин өзүндөй кылып передавать этет экен. Мне это так нравится. Мына могу бомберлер деле 600дөн эч жерде алышпайт мисалы. Ооба, бомберлер, например, как минимум 3000 турат да, азыр асты-үстү менен вообще 5000 турат. Ооба. Андыктан келиңиздер. Мына мондай дагы толстовкалар бар, ар кандай расцветкалар менен. Булар дагы 600дөн. Жанагындай шымдар менен кийип алсаңыздар болот. Серыйлары бар. Мына мекендештер. Өзүңүздөр көрүп аткандай. Жардамыңыздар керек. Кийинки магазин ачканга. Себеп дегенде ар бир кылган кадамым эл менен меники. Ар бир ишим эл менен, ошон үчүн бат-баттан силерге чыгарып, силерге маалымат бергенди жакшы көрөм. Себеп дегенде мен телефонго жооп бере албаганыма байланыштуу ушул YouTube'дан жана Instagram'дан көрүп, мен менен кызматташкан эже сиңдилерим түшүнүп, ушул жактан кабар алып келип турушат. Маал менен. Кудай буйрса буга чейин шешип заказ берип бүткөн эже сиңдилерим бар. 10 февралдан баштап акырындык менен ушул жерде шешип магазин болуп келип ала бересиздер. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документтериңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылууга тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Бакыт агам сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерге жардам берет. Регистрацияңыз бүтүп калса, жасап берет. Баса, регистрация жасап бергенде келгениңизде жасап бербейт. Жолдо ошо границага жеткенге чейин 1 күндүк регистрация жасап берип, жолдон сиздерди жакшы алып барып алып келет. Андыктан Москва Казакстан кирди чыкты кылам десеңиздер, анда Бакыт агама кайрылыңыздар.